Жалал Абад регионалдык айылдык консультациялык кызматы коомдук фонду Сузак районунун кайракы жерлеринде буудай жана арпа өстүрүүнүн туруктуу системасын түзүү долбоорунун алкагында талаа күнүн өткөрдү. Талаа күндү өткөрүүнүн максаты айыл тургундарына жана конокторго жерди айдабай себүү ыкмасын колдонуу менен Сузак районундагы кайракы жерлерде өстүрүлгөн күздүк буудайдын өсүүсүн таңазалоо. Көп жылдар бою кайракы аянттар натыйжалуу пайдаланылбай келип, учурда ал аянттар айдабай түзөгүү ыкмаларын колдонуп эгин эгип, топурактын күрдүүлүгүн көтөрүүгө, мол түшүм алууга багытталган аракеттерге күбө болушту. Талаа күнүнүн катышуучулары 3 топко бөлүнүп, буудай талааларында айдабай түзөгүү агротехнологиясы, өсүмдүктөрдү коргоо, буудайдын экономикалык анализин жүргүзүү боюнча кеңири маалыматтарга ээ болушту. Биз долбоор боюнча Курманбек Тугар 2 ай өтөн баштаганбыз, 150 гектар жерди эккенбиз. Азыр ошол эгилген аянттардагы бүгүнкү болуп жаткан абалды биз көрсөтүп айтып атабыз. Плюс шарттар көбүрөөк сезилди. Чынында адашкан эмес экен. Ушул долбоорго башоту менен киришип, айылдагы кол коңшуларымды, агайын туугандарды чакырып, ушул долбоорго катыштырдым. Ушул долбоорго катыштып биз өзүбүздүн группаны түздүк, Тарамбазар группасы деп. Жайгы боюнча долбоорго катышып, сабактарына катышып, ушул долбоор менен биз ошо 45-50 гектарга жакын жер эктик. Ошол эгиндерибиздин эккен эгиндерибиздин чыгышына чыкканына дээри биз кызыктар болуп, как будто бир жаңы төрөлгөн баланы жалакы ороп аткандай болуп карадык. Бүгүнкү талаа жыйыны өтө бизге кызыктуу болуп атат. Бул жерде ар бир программа этап айтылып берип атат да. Буудай кантип эгилет, ага кандай баягы семирткичтерди салса болот, кичүү фермерлерди кантип колдосок болот, аларга жаңы ыкмалар менен, жаңы технологиялар менен аларды как раз колдоо программасы бизге өтө кызык. Биз үчүн ондун азык-түлүк программасыны кийинки жылдарда биз ушу өнөктөштүгү улантуу үчүн өтө кызыктуу. Ошондой 20 миңдин тегерегинде доход ашыкча алат экенсиң. Жөнөкөй эски салт менен эккенге караганда жаңы ыкма менен пайдасы чоң экен. Азыр окуп билип түшүнүп атабыз. Кудай кааласа биз ошону сепкенге даярданабыз. Бизге эмнесинен жакты бул жер? Биринчиден ыкмада карап көрсөңүздөр, селка бир эле кызмат, жер айдаш керек, мал алаш керек. Анын ордуна селка бир өзү бир 3 кызматтын ролун бир аткарат экен. Ошол жагынан жакты. Не демекчибиз? Азыр бизге Кыргыз мамлекети агрардык өлкөгө байланыштуу бизге биринчи максатта азыр ушул түшүмдүүлүктү алууда буудайдын өзүнүн сортторуна карап, анан ушуну алыңыздар, эгиңиздер. Жакшы ыкма экен. Буга биз абдан ыраазычылык билдиребиз. Күнү ачык талаада бардык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так сактоо жана социалдык аралыктарды сактоо менен өткөрүлдү.